Биз мына былтыр 2021 жылы жумушка жаңыдан келип, жалпы шаардык бюджеттин көлөмүн карап, эсептеп чыгып, булактарды аныктап, 1 миллиард 600 миллион сом тегерегинде жергиликтүү бюджетти бекиткен болчубуз. Биз ошо жылдын башында ошол план боюнча ай сайын отчетторду так алып, иштеп, планды бүгүнкү күндө 300 миллионго жакын акча менен ашча аткаруу менен жылды жыйынтыктап отурабыз. Бул деген биз келгенде кабыл алынган 1 миллиард 357 миллион болсо, бүгүнкү күндө 1 миллиард 905 миллион сом менен жыл жабылып атат. Бул менин жеке көз карашымда жакшы көрсөткүч. Биз мурунку жылдардын баарын салыштырып чыктык. 10 жылдын ичинде орточо 150-170 миллионго кошулуп келсе, bir жылдын ичинде бүгүнкү күндө 600 миллионго жакын акча кошулуп атат. Бул бюджет 4 эсе көтөрүлдү дегенди түшүндүрөт. Андан сырткары биз коюлган иш пландардын баары жылдын акырында мына жыйынтыкталып, жыйынтыгы чыгып атат. Бул боюнча биз январда жалпы отчет кылабыз. Анын баары 90-95% аткарылды десек болот. Коюлган иш пландар жылдын жыйынтыгы менен. УГД УКС ишканаларына буга чейин өнүктүрүүгө бир 300 миллиондой акча каралып келген болсо, быйылкы жылда жолдор башкармалыгына 165 миллион акча бөлүп, республикалык бюджеттен 148,9 миллион акча бөлдүртүп, быйыл тротуарларды 30-40% жасадык. Буга чейин республикалык бюджеттен жылына 50-60 миллион акча келген болсо, быйылкы жылы 220 миллиондон ашыгыраак акча келди. Ошол мындан сырткары дагы бизде кошумча каржылоо проекти бар. Бул Ош шаарында гана практикада иш жүзүндө ашып келатат. Былтыркы жылы 15 миллион каралган болсо, быйылкы жылы 43 миллион каралып, элдин топтоосу менен күчү менен дагы 43 миллион акча чогулуп, жалпы 87 миллион акча ошол шаардын эң көйгөйлүү маселелери, коммуникацияларын жасоого жумшалды. Ошо андан сырткары туризм тармагын өнүктүрүү боюнча биз мына былтыр өзүңүздөр билгендей биринчилерден болуп шаарыбыздын брендин иштеп чыктык, туристтик брендти. Анын артынан концепциялар иштелип, иш жакшы кетти. Быйылкы жылы былтыркы жылга салыштырмалуу туристтердин келген көлөмү бир топ көбөйүп, өзүбүз күбө болдук. Акыркы кезде мейманканаларда, кафе ресторандарда да орун албай калган учурлар да болду. Ошол туризмди өнүктүрүү боюнча мына дүйнөлүк банк менен чогуу Арис аркылуу биздин ишке ашуучу проектибиз сентябрь, октябрларда башталыш керек болчу. Бир аз кагаздардын бүтпөй калганына байланыштуу чозулуп, мына жылдын башында, жаңы жылдын башында буюрса ишке ашканы турат. Ал жерде жана жогоруда буга чейин айтып кеткенбиз 5 проектибиз бар болчу. Жалпы көлөмү 6 миллион доллардын тегерегиндеги проект. Булар буюрса жаңы жылдын башынан иштеп баштайт. Биз эми баарыбыз жакшы түшүнөбүз, шаардын социалдык экономикалык өнүгүүсү бул каржы маселесине келип такалат. Каржы маселеси канчалык көбөйүп, биздин жергиликтүү казнабыз толсо, ошондо бардык тармактарга жакшы көңүл бурулуп, бардык тармактар өз ордунда, өз убагында жумуш аткарылып өтөт. Биз билебиз, Ош шаарында көйгөйлөр көп. Биз анын үстүнөн иштеп атабыз. Эң эле негизгиси биздин блок, бул экономикалык блок, ушул жергиликтүү бюджетти көтөрүүнүн ар тараптуу жолдорун издеп атабыз. Буюрса 2023 жыл, мен ойлойм, быйылкы жылдан дагы көбүрөөк показатель көрсөткүч болот. Анын үстүнөн сөзсүз биз иштейбиз.